Салам урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, сиздер менен аларча жаратылыш конунда бүгүн өзгөчө конок менен өзгөчө маек болгон турат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Айтып коюшат го, эне үчүн бул баланын ден соолугу эненин жүрөк кагышындай болот депчи. Кызым эң биринчи диагноз коюлганда ушу кызым 1,5 айлыгында билдик. Ошол 1,5 айлыгында эле катуу шок болдум да. Ал учурда биринчи бала болгонго дагы бул диагнозду түшүнгөн эмес. Именно ушул инвалидностько өткөрүп ал деген сөзү мага өтө катуу тийген да. Анткени көп учурда жолдошу түшүнбөгөндөр бар, кайын журту түшүнбөгөндөр бар. Эне катары сурайбыз да, врачтардан көзүн жалдырап, кандай болот, дарыланабы, айыгабы деп сурайбыз да. Анан ошол учурда бизге эме деп койду да. Жок, эми булундай оору деген ой менен айыкпайт. Алар кудай болуп кетиптерби? Баардык ооруну Алла Таала деген шифасы менен жараткан. Аларча жаратылыш конунда өзгөчө коногубуз менен маек алганы турабыз. Бүгүн бизде конокто Айнура эжекем жана анын өзгөчө кызы Периштеде болгон. Айденек, кош келдиңиз Айнура эже, кандайсыз? Саламатсыңарбы? Мени чакырганыңарга чоң рахмат. Менин атым Айнура, өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Нарынын кызы болом. Өзгөчө кыздын апасымын. Жашооңуздагы эң чоң белек деп эмнени билесиз? Жашоодогу эң чоң белегим бул менин кызым. Анткени бул эне үчүн эң маанилүү нерсе бул эне болуу. Биз кызыбызды аябай жакшы көрөбүз, ошон үчүн мен эң чоң белек кызым деп эсептейм. Анан айтып коюшат го, эне үчүн бул баланын ден соолугу эненин жүрөк кагышындай болот депчи. Анан биринчи Айденекке диагноз коюлганда кандай кабыл алдыңыздар? Кызым эң биринчи диагноз коюлганда ушу кызым 1,5 айлыгында билдик биз. Анткени кызым бир аз ыйлагыраак болду төрөлгөндөн кийин. Больницага алып барганыбызда 1,5 айлыгында наркоз берип, анан томографияга тарттырганбыз. Ошондо айткан болчу. Чындыгында ал учурда айтканда мен ошол 1,5 айлыгында эле катуу шок болдум да. Жаңы балалуу болуп, же кубанарымды, же кайгырарымды билбей калгам да. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы учурда кызым жакшы. Ал учурда биринчи бала болгонго дагы бул диагнозду түшүнгөн эмесмин да. Мага эң биринчи айтты, ушундай микроцефалия деген диагноз коюлду депчи. Андан тышкары лиценцефалия деген диагноз бар деп ушинтти. Анан мага врач болсо баланы инвалидностько өткөрүп ал, акчасы керек болот деп айтты да. Анан мен ал учурда микроцефалия деген диагнозду түшүнгөн жокмун дагы. Именно ушул инвалидностько өткөрүп ал деген сөзү мага өтө катуу тийген да. Үйгө кызымды таштап коюп барганмын. Үйгө чейин ыйлап келгенмин апама айтып, кайненемечи. Ушундай деп айтты деп. Чындыгында кабыл алыш өтө оор болгон. Ошол учурдан эми азыр мына кызым 4,5 жашка чыкты, эми гана кабыл алып калдым да. Ошондой. Ошондой кыйын учурда негизи колдоо керек бекен? Колдоо болдубу? Албетте, эң биринчи жолдошуң колдоосу керек. Жолдошум да туура түшүнүп, колдоп, кайын журтум баардыгы, ата-энем баардыгы колдогон үчүн бул ситуациядан жеңил болду да. Эми бул ситуациядан толук чыгып кеттим деп айта албайм, бирок мага азыр жеңил да эми. Анткени көп учурда жолдошу түшүнбөгөндөр бар, кайын журту түшүнбөгөндөр бар. Мындай баланын төрөлүп калганына эч ким күнөөлүү эмес да. Эне да күнөөлүү эмес, ата да күнөөлүү эмес. Бул Алла Тааланын берген сыноосу болгону анан туура кабыл алуу керек. Азыркы учурда кызымды дарылатып атабыз. Эң главный бул дарылатуу. Лечениясы бизде результат болуп аткан үчүн жашоого деген үмүтүбүз чоң. Азыр айтып калбайсызбы, кызымды дарылатып жатам депчи? Кайсы жактан дарылатып жатасыз? Кызымды Өзбекстанда дарылатабыз азыркы учурда. Негизи биз 1 жашынан
то есть 1,5 жашынан баштап 1 жаш 2 айына чейин биз Кыргызстанда лечение алдык да. Анан ошондо мага ошо 1,5 айлыгында ушундай деп айтты дедим го, инвалидностько өткөрүп алгыла деп айткан учурда чындыгында катуу тийген да. Анан биз эң биринчи эле эне катары сурайбыз да, врачтардан көзүн жалдырап, кандай болот, дарыланабы, айыгабы деп сурайбыз да. Анан ошол учурда бизге эме деп койду да, жок, эми булундай оору деген ой менен айыкпайт. Эгер бастыра турган болсоңор, постоянно массажга алып барасыңар всю жизнь. Сүйлөтө турган болсоңор, логопедке алып барасыңар, ошентип жүрөсүңөр деп койду да. Анан дагы мен ыйлап, кайненеме ыйлап айтып келдим да. Апам айылда келе телефон чалып, жолдошум экөөбүз барганбыз врачка. Анан айтып эме кылганымда, анан башка за граница чыгалык дедим. Мен оюмча Россияга алып баралык, башка жактарга алып барып көрсөтөлү деген оюм бар болгон. Бирок ошо Өзбекстанда врачты таап калып, ошол жака алып барып атабыз. Негизинде могу 1,5 айлыгында айтканда, врач айтканда айтты, результат болбойт, эми ушундай боюнча болот деген айткан нерсе бул менин өзүмдө калыпташылып калган экен да. Үмүтүмдү үзүп койгом дагы. Ошо 1 жаш 2 айына чейин менин кызымда результат болгон эмес. 1 жаш 2 айында кайрадан томография кылдырдык биз. Томографияга тарттырганыбызда эч кандай результат жок. Ага чейин витаминдерди алдык, уколдорду алдык. Анан 1 жаш 2 айында биз ошо Өзбекстанда врачка барып дарыландык. Дарыланганыбызда биз биринчи приемдо эле киргенде сурадым да, бул жакшы болобу, айыгабы дегенде, врач мени карап туруп айтты да, ким айтты айыкпайт депчи. Анан ошондо мындай башкача болуп ачыла түштүм да. Анан бизде ушундай деп айтты десем, алар кудай болуп кетиптерби? Баардык ооруну Алла Таала деген шифасы менен жараткан. Демек баардык оору айыгып кетет. Мен мына 40 жылдык стажымда дейт, канчалаган балдарды көрдүм, канчалаган балдар мен ойлогон эмесмин дейт да. Мен ойлогон эмесмин алардын жакшы болуп кетишине. Дейт, булардын ата-энесинин дуасынын себебинен, ата-энесинин жакшы караганынын себебинен балдар жакшы болуп кеткен. Мен Алла Тааланын канчалык ушунчалык мужизасын көп көрдүм дейт да. Анан балаңдын айыгып кетерине эгер сен толук ишенсең, сен аракет кыла турган болсоң, балаң сөзсүз айыгат деди да. 100% айыгып кетет деди. Анан көрсө ал жакта деген бизге караганда ислам динин көбүрөөк кабыл алышат экен да, жакшы түшүнүшөт экен дагы. Анан врач дагы как психолог катарында бала менен эле эмес, эне менен да иштешет экен да, ошол жери жакта. Мен ал жака барганымдан эч эме кылбайм, кайгырбайм да. Анткени эң биринчи бизде результат, биринчи барганыбызда эле бизде эпилепсиясы токтоду кызымдын. Экинчи көзүм бир аз мындай күнгө чыкканда, үйдө кылганда көзүм чалырайтып ийет болчу да. Анысы кетти, тишин катуу кычыратат болчу, тиши дагы жакшы болду. Көп жакшы результаттарга жетиштик. Андан тышкары биз биринчи жолку барганыбызда микроцефалия деген балдар, бул башынын формасы бир аз кичирээк болот да, нормадан кичирээк болушат. Анан баш сөөк эмгек эрте катып калгандыктан баш сөөк жакшы өспөйт дагы, анан мээни кысып коет да. Мээ жакшы өсө албайт. Бизде 6 айдан бери баш өсө элек болчу. Биз ошол жака барганыбызда 10 күндүн ичинде башы 1,5 сантиметр өстү. Кийин мен бул жака өзүмдүн врачыма, невропатологума айтканымда, это вообще чудо деп таң калды да. Андай болушу мүмкүн эмес депчи. Бирок биз кирип атканыбызда эң биринчи күнү врач өзү ченеп, кагазыбызга жазган. Анан кетип атканыбызда ченегенде кадимкидей ошо 1,5 сантиметр өсүп калыптыр. Кызым, мен өзүм байкадым да, анткени кызымдын ол жерлери кадимкидей чыгып калгандай болуп, топусун тип бош отурган топусундай чак болуп, ушундай болгон да. Катуу сүйүнүп келгенбиз. Уже 7-8 жолу барып койдук ал жака. Азырда результаттар жакшы. Андан тышкары эң жакшы результат бизде 7-чи жолку барганыбызда томографияга тарттык. До после томографияда 35-40% мээ восстановление болуптур да, кадимкидей. Мээ негизи восстановление болбойт деп айтышат экен да. Бирок именно мээ восстановление болду да менин кызымда. Лиценцефалия деген диагнозду, бул рактан кийинки эле диагноз деп коет экен да. Мындай неизлечимый, аны эч ким айыктыра албайт деп коет экен да. Бирок именно ошо лиценцефалиядан бизде аябай жакшы результат болду.
значит Аракет кылыш керек, баардык э? оору айыгат экен. Баардык оору. Азыр рактын дагы эмесин дарысын таап атышпайбы? Ал эми кызымдыкы ошо диагнозу жылыш жакшы. Анан жалгыз бала болгондон кийин кызыңыз биринчи кыз да, туңгуч кыз. Өзүңүздү күнөөлүү ушундай сезген жоксузбу? Биринчи ушундай диагнозго алгондо? Эң башында эле баардык энелер ошондой болот да. Кээден улам болуп калды, эмнеге мындай болуп калды дей бересиң, өзүңдү күнөөлөй бересиң да. Ошондо мен кызым боюмда бар кезде ковид болуп калдым. Мен ошондо ковид болбой калганда, ошондо ошол жака барбай койгондо, оорубай калганда деген сыяктуу нерселерди өзүң ала бересиң да. Андан тышкары башка мисалы башка ата энелерди жолдошу күнөөлөшү мүмкүн, кайын журту күнөөлөшү мүмкүн, ошондон улам катуу стресс, депрессияга кирип кетесиң да. А менде андай нерсе болгон жок. Бирок андай болбогон учурда дагы мен ошончолук катуу стресске түштүм да. Анткени мунун жообун издей бересиң да, неге антты дей бересиң да. Бирок биз антпестен Алла Таалага моюн сунушубуз керек экен да, ушу баланы берилгениненчи. Баланы кабыл алышыбыз керек экен, бала менен иштешибиз керек экен, өзүбүз менен иштешибиз керек экен. Баланын айыгуунун бирден бир эң чоң себеби бул өзүбүзбүз да. Биз кандай десек ошондой болот экен. Эгер баланы айыгат десек, бала айыгат, бала айыкпайт десек, баланы айыктыра албайбыз да эч кандай. Бул өтө чоң бир психологияга кирет экен. Анткени мен психологдордун өзү менен да иштешем деп аракет кылдым, бирок чындыгында биздин Кыргызстанда психологдор кымбат алат. Андан тышкары бул өзгөчө балдары бар ата энелер чындыгында эң көп бул стресске, депрессияга кабылат эң биринчиден да. Анан бул депрессия, стресстен кийин баладан 2 эсе оорукчан болуп кетесиң да өзүң. Жүрөк оорулуу болуп кетишет, стресстен болгон жериң ооруйт. Андан тышкары бул өзгөчө баладан кийин дагы көпчүлүк энелер боюнан түшүп кала берүү, бир эмес 2-3 ирет кайталанган ата энелер өтө көп стрессте жүрө берет да. Биз анын себебин именно ушул стресстен чыгуунун жолун билбейбиз да, ата энелер ошол боюнча жүрө берет да. Анан бул жашоо кайрадан эле ошол нерсе кайталана берет. Стресстен чыгууну көптөр билбейбиз да. Анткени мен да билген эмесмин. Мисалы 4 жылга чейин мен деле стрессте жүрдүм. Мен стрессте жүргөн бир эң чоң эмеси ошо бул жактан диагнозду уккандан кийин мен 2 колум жакшы мындай жумулбай калган эле да. Көрсө бала да ыйлайт эле, колума алып силкилдетип мындай постоянно колдо жүрүп, анан өзүм дагы баягы стресс менен тырышып жүргөн экенмин да. Анан колум ушу 2 баш бармагым ооруйт. Анан колум жакшы жумулбай калды. Ошол боль менен 6 ай жүрө бердим менчи. Көрүндүм, майыздарды жазып берет, врачтарга көрүнөм. Анан хирургия кисти деп коет экен, ал жака да бардым, ал жер кырсылдап такыр мындай чыдаткысыз болуп калган да, бирок ошол больго көнүп калгам мен, ошол боль менен жүрө бергенгечи. Анан мен Өзбекстанга барганымда ошол өзбек врачка айттым да, ушундай колум дагы ооруп атат, өзүм дагы ушинтип ооруп калып атам, дайыма өзүм ооруп калам деп ошентсем, анан эң акыркы приемдун акырында кирген болчумун. Менден кийин дагы бир кыз бар экен. Ошол экөөбүздү отургузуп алып анан лекция өттү да, кадимкидей түшүндүрдү да. Бул балдардын эмне себептен берилгендигин, бул балдарды эмне үчүн силер биз кабыл албай аткандыгыбызды, эмнеге биз ооруп аткандыгыбызды айтты да. Анткени жанымдагы кыз дагы ал дагы айтып калды, мен да ооруп атам депчи. Анан ошондон улам ал врач ушунчалык ачылып бизге сабак өтүп берди. Анда эмнелерди айтты. Бул балдарды дейт, периште балдар дейт да. Силер бул балдарды чын жүрөгүңөр менен кабыл алгыла дейт. Булар кандай болсо ошондой болсун дейт да. Мейли дейт, ата энелер бар дейт да, балдарынын ден соолугу чын дейт. Бирок алар билбейт дейт да, ушу балдардын арасынан бирөө бейишке кирет деп айта албайт дейт да. Бирок сен айта аласың дейт да, менин балам бейишке кирет деп айта аласың дейт да. Мейли бул бала айыксын, бул бала айыкпасын дейт да. Сен айта аласың деп ошентип айта аласың деди да. Бул балдар бейиштик балдар. Силер бул балдарды эгерде
жакшы кабыл ала билсеңер дейт, бул ырыскынын баары ушул балдарда, берекенин баардыгы ушул балдарда. Бул балдардын жолу ушунчалык ачык болот. Айланаңардын баардыгы силерге мээримдүү болот бул балдардын эсебинен. Байлык дагы, бийлик дагы баардык нерсе бул балдардын аркасынан тапсаңар болот деди да. Бирок деди, ошону силер кабыл алып, баланы туура кабыл алып, жакшы карасаңар деди да. Силер ушул баланы мындай түйшүк эмес, башыма түшкөн түйшүк деп билбей, ушул менин башыма түшкөн бакыт деп билсеңер дейт да, ушунчалык жолду болот бул балдар деди да. Андан тышкары ал врач энелерди айтты. Бала менен гана эмес, өзүң менен да көбүрөөк иште деген. Анан ичиңердеги болгон нерселерди сыртка чыгарып, баланы толук кабыл алгыла деди да. Мейли кандай болбосун, бала силердики. Бирок ошо лечениялардан токтотпостон аракет кыла бергиле, Алла Таала сөзсүз түрдө силердин кылып аткан ишиңерге жараша берекесин берет деген да. Ошондон баштап чындыгында мен приемдон чыгып кадимкидей жеңилдеп калдым да. Анан врачка айттым го, мен колум жакшы иштеп айтканымда, врач айтты да, кептин баардыгы сенин колуңда эмес, бул нервтен кетип атат деди да. Анан бул жагында нервтерим кысылып калган экен көрсө. Анан ошол врачтын түшүндүрүп айткандан кийин эртеси айтты, колуңа электрофорез деп коет экен, токчу, ошону койдуруп коесуң деди да. Эртеси чыгып электрофорез койдум, ошо 2 күндө айыкты. Көрсө оорунун баардыгы менин мээнимде болуп аткан экен да. Анткени мен балам эмнеге ооруп атат, ооруп атат деп кечке мындай стресс менен жүрө берип, тырышып, анан бул жакта нервтерим баардыгы кысылып калган экен дагы. Башымда кан айлануу начар болуп аткан экен, ушул денемде кан айлануу начар болуп калган экен да. Өзүмдө тонус пайда болуп калган экен да. Бирок аны сиз байкаган эмессиз. Мен аны такыр байкаган эмесмин. Чындап ошол врачка барганга чейин ушинтип тытынып жүрөт экенмин да, монтип тытынып, стресстен, анан дайыма кабагымды бүркөп, настроение болуп, жиним келип, эчтекени жактырбай ушинтип жүрөт элем да. Чындыгында күлүш да кыйыныраак болуп калган да. Кудулдардын видеолорун көргөндө, алардын видеолоруна күлбөйсүң дагы да. Ушундай ситуацияга чейин жетип каласың стресстенчи. Ошондой мен врачтан чыгып туруп, анан аябай жеңилдеп калдым. Чындап денем баардыгы бошоп, 2 күндө эртеси эмес, анын эртеси эле ошо колум ооруган таптакыр жок болуп калды. Азыр сиз блог жүргүзүп жатпайсызбы? Айнура эми блог жүргүзүп атканда, аденекти тартып киргизип атканда кандайдыр бир коркунуч, ушундай сезимдер болдубу? Коркунуч деле болгон жок. Анткени мен кызымды толук кабыл алдым. Жана мен андан эч кандай уялбашым керек. Бул Алла Тааланын бергени мага. Мурун кызымды коляскага сүрөп чыкканымда элдер көчөдөн карап койсо, неге карап атат деп кыжалат боло берет элем да. Анан кээ бир ата энелер жөнөтпөйт да, балаң эмне ооруйбу деп сурайт да. Анан үйгө келип ыйлап калат болчумун. Анан көчөгө чыгарганда кичине тартынып жүрдүм башында. Андан кийин эч кандай тартынбашым керек, эмнеге мен баламды коомго кошушум керек, аралаштырышым керек деп ошентип анан кызымды Инстаграмга дагы алып чыгып, видеолорду киргизип тартып баштадым. Азыр мен эч кандай уялбайм. Кандай ден соолугу чың балдар кандай болсо, менин кызым дагы алардан кем болбош керек. Алар кандай жүрсө, алар кандай ойносо, кандай күлсө, менин кызым да ошонун баардыгына татыктуу. Толук кабыл алдыңыз. Толук кабыл алдым. Мен аны кызыма эч кандай чектөө киргизбейм. Азыр мисалы айденектен байкалат да, колу кыймылдап, нары бери оонап калды. Бир видео киргизипсиз го тартапчы. Башына бит салып койдум эле, башын тырмап калды депчи. Кандай сезимдер болду? Биздеки ар бир кичинекей жылыштарга өтө сүйүнөбүз. Папасы да аябай сүйүнүп, башына бит салып койгонубузда биринчи унутуп калдык да, биз аны унутуп калып эле анан 1-2 күн аябай бир жумадай кыжалат болуп жүрдүм. Шешепке башым деп кашып эле ушинтип аткандан мен видеого тартып невропатологубузга жөнөтүп коем, ушуну кыжалат болуп атат, дарылар не то болуп атат депчи. Анан дарыларын текшерип берди, баардыгы эле жакшы. Туура эмес бирдеке берип аткан жоксуңбу деп сурайт. Баары эле жакшы деп коем, эмнеге мынтип эле кыжалат болуп атат деп атканда,
Анан көрсө башында бит ошо көбөйүп айда кыжалат кылып аткан экен да. Анан бир күн карасам эле мынтип башын сылап атсам, башынан бит эметип кетти да, шешеп кырып кетти. Анан эстеп, башы битип атпады беле, чын эле ошо кыжалат болуп аткан турбайбы деп айда эме кылдык. Анан жолдошума айттым, ушинтип башы битип атат депчи. Десем, башы уже биттер эле эме кылып атыптыр, ошо кыжалат кылып атыптыр деп ошентип айтсам, элестетип башын тырмап калса Айдынек туруп эле деп таң калып атабыз да, бизге ал нерсе мындай кызык болот учурда. Башын тырмай албайт эле. Мен колума дайыма алган сайын аркаларын бир сыйра башын тырмап, кызым байкуш кечке жата берип бир нерсеси кычышса тырмаганды билбейт же айтканды билбейт, суу ичкиси келет, может бирде башы кычышат, аркасы кычышат, айта албайт деп ошентип ыйлактап калчумун. Анан көрсө өзгөчө балдар да өзүнө керек кезде кылат экен да. Буларды да заставлять этиш керек экен көрсө. Боору урбаш керек экен. Боору урбаш керек экен. Анан башын тырмап баштады, кадимкидей эле бир колу менен башын тырмап, биз көрүп алып аябай сүйүндүк. Андан кийин эки колу менен тырмап баштады. Ошентип башын тазалабай бир топко чейин эме күлүп жүрдүк. Андан кийин папасы чыдабай тазала деп кызын аяп тазалап койдук. Азыр жакшы. Кыймылы бар азыр. Азыр өзүнө денеси кычышса тырмап, мурдун, көзүн ушалап, кадимкидей ошол нерселерди билип алды, үйрөнүп алды. Азыр сиз иштейсиз да. Анан Айдынекке каралашканга бирөө жардам керек да баары бир сизгечи. Ким жардам берет көбүнчө? Көбүнчө сиңдилерим келип жардам берет. Мен байкем бар. Байкемдин кызы келип дайыма жардамдашат. Эжемдин кызы бар, алар келип жардамдашат. Кичинекей кыздар. Дарыларын бергенге жардамдашып, уже тамактарын берип жардамдашып турушат дайыма. Телефон чалып эле ошолорду чакырам да. Үйгө конок келсе, бир жака барарда алар уже көнүп калышты. Айдынекти аябай жакшы көрүшөт. Анан мен аларга тамашалап, эгерде Айдынекке мама деп айтканды үйрөтсөңөр, айфон алып беребиз деп койгонбуз. Үйрөтүп атышат. Келген сайын Айдынек мама деп айтчы деп баары келип ошентип үйрөтүшөт. Биз үйрөтө берсин, анткени балага сүйлөй берсең ал да үйрөнөт. Анан кичинекей балдар бири-биринин тилин жакшы түшүнөт. Ошон үчүн айфон алып беребиз деп айтканбыз. Мама деп сүйлөп берсин. Буйруса ошентип сүйлөп калсын. Коомдо энелер көп да. Өзүңүз да видео чыгарыпсыз го баракчаңызга. Аларга акча бөлүнөт, бирок ал акчаны өзүңөр жумшап койсоңор, жок дегенде кышкы кийимин же жазгы кийимин бир жолуусун алып берип койсоңор жакшы кийинтип депчи. Бул нерсени негизи мен көп айткым келбейт. Бул маселени айтыш дагы оор да, анткени коомдо ар кандай адамдар бар. Кээ бирөөнүн жагдайы келет, кээ бирөөнүн жагдайы болбойт да. Алып бергенге, баланы кийиндиргенге мүмкүнчүлүгү болбойт. Балким кээ бирөө ошол баланын акчасына тамак ашын кылышат да. Мен аны жакшы түшүнөм. Бирок коомдо ушундай энелер бар. Ушундай энелер дагы бар да. Баланын акчасын өзүнө эмес, башка жака жумшап койгон. Бирок жолдошу бар, иштешет, өздөрү колунда туруп эле баланын акчасын өзүнө жумшабай койгон ата-энелерди көрүп калам да. Ошол көрүп калган мен өз көзүм менен көргөн, өздөрү мага айткан үчүн мен ошолорго мындай жетип калсын деген максатта гана айтам да, айтканмын да ошол Инстаграмда. Мамлекет эгер баланы, мисалы баланы жакшы кийиндиргиле, жакшы карагыла, аларды сүйүү менен карагыла. Мен мындай балдарга тиешкен жокмун. Ден соолугу чың балдар, алар кандай кийинсе да билинбейт, анткени алар ойноп, күлүп, чуркап аткан балдарга караган адамдын боору оорубайт да. Ал эми бул ооруган балдар өздөрү мисалы мүмкүнчүлүгү чектелип, же баса албаса, же белин жакшы кармай албай, бирөөгө муктаж болуп, боордо оорутарлык болуп турса, анан кийими дагы начар болуп турса, мен эме кыла албайм да мындай. Анткени кайненем дагы айтат да, койчу, ушу кызым кийсин, ушу өзү баспаса, отура албаса, башка балдар чуркап ойноп жүрөт, ага караганда кийим кийсин, жакшынакай кийим кийсин, жакшынакай коляска алсын деп. Бизде 4-5 коляскабыз бар, негизи эскирсе эле коляскасын жаңыртабыз да. Жакшынакай болуп жүрсүн депчи. Анткени адамдар караганда, бир караганда боорду ачытпасын деп ойлойм да. Мага көп ата-энелер өздөрү да жазып калышат да, эже мен жолдошум
баланын акчасын алып коет, балага жумушай албайбыз. Анткени врачтар деген бул бала айыкпайт, ДЦП деген излечимый деп айтып койгондон бери баланы лечениясынан да токтотуп койду, массажга дагы алып барыптырбайт, логопедке алып барыптырбайт. Анан үйдө эле бак деп ушинтип айтты деп ушинтишет да. Анан акчасын болсо өзү алып алат деп. Кээ бирөө ушу баланын акчасын квартирага төлөйбүз, балага жумшабайбыз дейт да. Андай ата энелер көп. Ошон үчүн мен бул нерсени туура деп ойлобойм да. Мейли негизинде бул балдарды өзүбүз төрөдүк. Камсыз кылуу бул ата эненин милдети. Мамлекет акча төлөбөгөн учурда дагы биз аларды эч нерседен кем кылбай бакканга аракет кылышыбыз керек. Анан бирок мамлекет дагы аз болсо дагы акча төлөп берип атат да. Ошол нерсени балдарга туура колдонгонду билиш керекпиз. Мейли ал лечениясына, массажына бирткен массажына жараса дагы ошо мисалы массажына төлөп бир айын ошо туура пайдаланышыбыз керек да. А мен ошону видео кылып чыгарып айткам. Жок десе бир жайда ошо бир айлык акчасына кийиндиргиле, кышында бир жолу. Ошондой эки жылда бир жолу, бир жылда эки жолу баланы кийиндирип, жакшы карагыла деген максатта гана айттым. Чынында көрүп отурган көрөрмөндөр болсо чынында кошулат болуш керек. Бул нерсеге кошулбагандар да бар экен негизи. Анткени мен инстаграмда күнүнө 10дон 15тен комментарий келип атат да. Сен билбейсиң да кандай үйдө экенин, кандай жашаганын депчи. Мен ал нерсени түшүнөм. Эгерде ошол үй бүлөдө мисалы 5-6 бала болуп анан өзгөчө бала болуп калса, айылда туруп анан баланын ошо мисалы иштей турган жумуш жок да, баланын акчасына карап калып аткан болсо, анда алар жөнүндө эмес да. Мисалы шаарда эле жүрөт, жакшынакай, колунда жакшы телефондорду көтөрүп, өздөрү жакшы тамак жеп, өздөрү жакшы кийинип, ушундай кылат дагы, бирок баланы уже мындай жүрөгүнөн эме кылып койгонда, үмүтүн үзүп койгон, бул болбойт дегендей кылып, анан балдар деген өзгөчө балдарда мындай шилекей агып, ушинтип турат да, баягы кийин булгап, ушинтет. Анан булганып калат дегенчелик кылып, дайыма эски жупуну кийиндирип койгондор бар да. Анан ошентпесе деп ойлойм, өзгөчө балдарга дагы, бул өзгөчө балдарга өзгөчө көңүл буруш керек. Буларга өзгөчө көңүл буруп, жакшы нерселерди балдарга колдонуп, жакшы нерселерди кылса, береке рызкынын баардыгы келет да. Анткени бул балдарды карап атканда Аллах Таала дагы билет, Аллах Таала дагы ушунчалык мээримин төгөт ушу балдаргачы. Бул нерсенин да жолу болот да. Үйрөнүш керек. Негизи мисалы башында көбү билбейт да. Мага жазат ата энелер: Айнура, чындыгында эле мен сенчелик карабайт экенмин баламды депчи. Больницага жатып калганда деле мен кызымды карап атканымды көрүп, ошо өзгөчө балдардын ата энелери менен чогуу жатып калам, айтат да, чындыгында мен сендей карабайт экенмин, мен жаман мама болчу экенмин деп баласын кычактап, бала мени кечирип койчу, мен сени карабайт экенмин да депчи. Кээ бирде мисалы балдарын, өзгөчө балдарды колбаса менен, печенье менен эле багып аткан ата энелерди көрөм да. Башка тамак бербейсиңби, алар болбойт да десем, жок балам жебейт дейт да. Бирок берсең жейт балдар. Анан мен жазап чогуу беришип калам. Жейт балдар, сонун элечи жешет. Анан жейт турбайбы, ушинтип бериш керек турбайбы деп калышат. Биз больницага жатканыбызда дагы башка врачтар көрүп калды да. Баланы карап атканымды көрүп, врач өзү айтты да. Эгерде ооруп жатып калган элек, баланы сендей карай турган болгондо, могу жерде ата энелердин баардыгы эч кайла больницадан чыгып кетмек депчи, врач ошентти да. Кызыма көп көңүл бурам. Тамагына дагы, кийимине дагы, баардык жагына болушунча көңүл бурганга аракет кылабыз. Бирок биз деле жолдошум иштеп аракет кылып, ошо кызды эч нерседен кем кылбайын деп түнү күнү иштейт. Андан тышкары студент дагы мен жолдошум. Башкалар силерде бар болсо, башкаларда жок да дебесин деген максатта айткым келди да. Мисалы менин жолдошум деле студент. Андан тышкары иштейт. Мен деле үйдө бала менен өзүм СММ магилограф болуп, үйдөн
аз астан кыбырап иштейбиз да. Адам өз аракетинен Ар бир нерсе өзүнүн аракетинен аракет кылыш керек. Болбой атат да, жок да, ошон үчүн да дебеш керек да. Аракет кылса баардыгы болот. Азыр Айденек 4 жашка чыгып калды да. Экинчи балага план кылып жатасыздарбы? Ооба, буюрса. Мындай коркуу болот бекен негизи? Коркуу албетте болот. Буларды да жеңсе болот да. Анын үчүн иштешиш керек. Өзүң менен иштеш керек. Мен чындыгында 2 жылдан ашык ушул нерсе менен иштештим. Өзүм менен өзүмдү дарылап, өзүм менен өтө катуу иштештим дагы. Анан Кудайым буйрса эми пландарыбыз бар. Буюрса пландарыңыздар орундалсын, Аллахтан кабыл кылсын. Кете жалгыз калганда ыйлап ала турган күндөр болобу? Ойлонуу. Мен өтө көп ыйладым буга чейин. Анткени кызым жөнүндө бир нерсени айтса эле ыйлап калат элем да. Врачка барсам деле, бир жака барсам деле, көчөгө чыксам деле ыйлап калчумун. Анткени башка балдарды көрүп салыштырып каласың да. Башында неге менин балам ушундай болуп калган деп көп ошентип ойлонуп жүрдүм, бирок азыр туура кабыл алам. Мейли. Аллахтан келген белек катарында. Аллахтан келген белек катарында кабыл алам, анткени нааразы болбоймун. Мындан да жаман болуп кетиши мүмкүн экен. Мен бул нерсени эмнеге чейин түшүнгөн жокмун. Мен түшүнүп жеткеним мындай болду да. Менин кызым часто грипп болуп ооруп кала берди. Анан улам больницага жатып калдык. Грипп болуп ооруп калат. Грипп болуп ооруп калганыбызда бир отуруп санасам 27 выпискабыз бар экен да, больницага жатып чыкканчы. Анан мен ошо больницага ар бир жатып чыккан сайын ар кандай трагедия, ар кандай мисалы ситуациялар болот, бала ушунчалык кыйналат. Анан көп ыйлап жүрдүм. Анан Аллах Таалага көп нааразы болчу окшоймун да. Неге ушундай, неге эмитип калды деп. Азыркы диагнозуна дагы мындай сөз менен эле шүгүр айтып койчу экен да. Шүгүр депчи, башкалар шүгүр айт десе, шүгүр кылыш керек десе, шүгүр деп коюп, бирок жүрөк менен таза мындай шүгүр кылбаган экенмин да. Анан кызым 3 жаштарында кор менен ооруп калдык. Бул кыш эмес, аркы өткөн кышында кор менен ооруп жатып калдык. Ошондо түшүндүм да, анткени кор менен 2 ай жаттык биз. Анткени өзгөчө балдар кыймыл аз болгонго өпкөсү дагы пневмония болуп, двухсторонний болуп, аябай катуу кыйналдык да. Ошондо уктаган жокмун да, бир жумадан ашык уктаган жокмун. Ошондо эсиме келдим да. Көрсөм мындан дагы мисалы тылдый болуп кетиши мүмкүн экен да. Ошондо азыркы состояниясы, мисалы азыр кызым грипп болуп оорубай, диагнозу болсо дагы эме күлүп жайнап, грипп болбосочу, күлүп жайнап, жакшынакай, ыйлабай жүрө берет. Ошол учуру мага ушунчалык көзүмөн учту да. Анткени көр болуп ооруп калганыбызда каттуу кыйналдык. Чүт эле арып эле бери келдик. Ошондо айттым да, Кудай деп, ошондо точно мындай жүрөгүм менен шүгүр келтирдим. Кудайым шүгүр, ушундан эле жакшы кылып бер, болду. Диагнозу деле мага эме эмес болуп калды да, мындай кеп эмес болуп калды да. Ошол эле ситуациядан бери чыгып алышым керек болду. Бери чыгып алдым. Чыгып алгандан кийин ошол учурда өтө катуу сынады Аллах Таала. Бирок бери чыкканыбыздан кийин кызым чындыгында күчтүү кыз болду. Анткени андан кийин майда гриppтерди көп мындай тоготпой калды да. Иммунитет аябай көтөрүлүп, Аллах Таалага да мындай чын жүрөгүм менен шүгүр келтирип, ошол оорусун ошондо гана кабыл алдым да. Ушул боюнча болгону мага тынч экен. Өзүм мисалы басып турганыма, көтөрүп ар жак бир жака жүргөнүмө мага тынч болот да. Ушуга рахмат, ушул боюнча болсо деле мейли дедим да. Ошол учурда ошондой бир
өзүм эсиме келген бар да. Айденектин өмүрүн узунду санап аткам. Анан кийин Айденек чоңоюп ушул интервьюну көрүп калса, эмне деп айтат элеңиз? Эмне деп айткыңыз келет? Кудайым буюрса Айденек сөзсүз түрдө айыгат деген ойдомун. Мен анткени дайыма кыялданам. Бул микроцефалия неизлечимый деп айтышат көбү. Бирок мен кызымды алып ушундай чоң бир аренада мына биз ушул ооруну жеңдик, бул оору излечимый деп айтып чыгам деп чоң эмен бар, кыялым бар. Буюрса кызым жакшы болот. Азыр кадимкидей акыл эси өсүп, өзү аракет кылып, көп нерселерди түшүнүп баштады. Бул да болсо биз үчүн өтө чоң ийгилик. Анан бул өзгөчө балдарды биз өзгөчө бала деп эле өтө эле эме кыла бербешибиз керек экен да. Аракет кылдырып, лечениясын жасап, анан жашоону өтө эле татаалдата бербестен, жеңилдетип, баары болот деп эле ушундай кылыш керек экенбиз да. Ушундай болуп атат, ооруп атат деп эле кечке монтип берсек, ал дагы болбойт. Анткени менин ичимде көп нерселер калып кеткен экен да. Биз бир сырыбызды айтсак, мен жана айттым го, көп ыйлап калат элем депчи, көп ыйлап, бирок до конца ыйлап чыгара албаптырмын да, ичиме топтолуп калган экен. Мисалы, бир эжеме деле, апама деле ушул күнгө чейин мен кыйналганымды айтып, мындай ыйлап алган эмесмин да. Аяйм аларды. Анысы дагы сыртыман көрүп, мен кыйналып атканымды билип атат деп, жолдошума деле ачылып ыйлап айткан эмесмин да. Эжелерим келгенде же мындай адамдар сурап калганда, же ошо больницага барганда, ошо врачтар айтып калганда ыйлайсың, бирок болду, сен күчтүүсүң, антпей ыйлаба деп бизде сороткондо ошентип соротуп коет го. Анан десе калып калат эле да, ооба деп мынтип жутунуп, ошол нерсе калып көкүрөгүмдө чогулуп калган экен да. А мен өзүм врачыма бардым. Барып анан жаңы врач таап, ошол жака врачка бардым да, ал орус врач экен да. Анан барганымда анан айтып атам да, ушундай кызым диагноз менен төрөлгөн деп ушинтип айтып атсам, анан өзүм ыйлап калдым да. Ыйлап калсам, ошол орус врач туруп келип, мени кучактап, столдо отурам, мени кучактап ыйла деди да. Анан мен аябай ыйлап алдым ал врачкачы. Анан ал менин башыман сылап эметип атат да. Мен сени түшүнөм, сен айда кыйналган турбайсыңбы, сен күчтүүсүң деп мен ошентип атат да. Анан сен кыйналганыңды мен билем, түшүнөм десе, ошол нерсе мага жагып атат да. Мен түшүнүп атат депчи. Болбосо жолдошум, башкалар деле мени түшүнөт, бирок алар ошо сөз менен ошентип айтпаган үчүн баягы ичимде сакталып кала берген да. Ал врач болсо ошентип айткан үчүн мага аябай ыйлап бугумду чыгарып алдым да. Анан эшикке чыксам, өпкөм ушундай ачылып калыптыр да. Көрсө ыйлап ичиңдеги нерсени сыртка чыгарып алышың керек экен да. Болду, кой, сен күчтүүсүң, токто дебеш керек экенбиз да. Эгер ыйлагың келсе, ыйлап сыртка чыгарып алышың керек экен. Бул нерсени мен өтө чоң бир эме да, терапия да. Анткени ыйлап сыртка чыгарып алсаң, ичиңдеги нерселердин баардыгы сыртка чыгып кетет экен да, бошоп калат экенсиң. Азыр мен адамдарга ыйлабайм. Аллах Таалага ушунчалык айтып, өзүмдүн ичимдеги болгон нерселеримди айтып, Аллах Таалага тапшыргам. Аллахым кандай, ошол жана мен оорудукта дедим го, көр болуп ооругандан кийин мен Аллах Таалага айттым да. Аллахым, мейли кызым кандай болсо, мен сен өзүңө тапшырдым. Сен эң жакшылыктардын баардыгын ыраа көргөн сенсиң, мээримдүү сенсиң. Мен мындан аркысын баардыгын сага тапшырдым дедим. Анткени буга чейин мен чуркап аракет кылып, мен дарылатып атам, биз кылып атабыз, мен жазып атам деп ушинтет элек да. Бирок чындыгында Аллах Таалага коюш керек экенбиз да. Аллах Таала өзү баарын өзү иреттеп коет экен да. Негизи буга чейин эле Аллах Таала кылат, баардык нерсени Аллах Таала маңдайыңа жазган нерселер. Бирок биз кылдым, мен кылып атам боло беребиз да бизчи. Анан азыр баардыгын Кудайыма тапшырып койгондон кийин мен өзүм жүрөгүм тынч болуп калды да. Ооруса дагы, азыр мурун грипп болуп ооруп калса паника болуп калат элем да.
Анткени биз ооруганда эле больницага түшүп калат элек да. Анан өзүм биринчи баладан биринчи паника болуп калат элем. Азыр андай кылбайм. И ошентип өзүмдү спокойно кармап, Аллахым өзүң жардам бер деп кызымды жакшы карап, оюмдун баарын бир жерге топтоп, балага коюп, ошенткенден бери больницага да көп жатпай калдык, Кудайга шүгүр. Жугуш бар байкайсыз. Биз ар 2 ай сайын жатып берчү элек больницагачы. Азыр шүгүр больницага почти жатпай калдык. Бир андан бери ушу көр болгондон кийин бир 2 жолу жаттык го дейм. Андан бери жаткан жокпуз. Азыр бизди көрүп отурган көрөрманга анан өзүңүздүн бир туугандарыңызга кимге ыраазычылык көбүрөөк айткыңыз келет? Мен баардыгына ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени менин ата-энем, жолдошум, кайын журтум, кайненем, кайнатам баардыгы колдойт. Өзгөчө кайненем менен өтө жакшы, биз жакшы сүйлөшөбүз да, кайненем дайым колдойт. Бизге биринчи ошо кайын журттун колдоосу көбүрөөк керек болот да. Анткени алардын бертке бир мындай кичине катуу сүйлөп койгон сөз катуу тиет да келингечи. Бирок менин кайненем, кайнатам эч андай кылбайт да. Айденекти алар башкача жакшы көрүшөт. Биз мисалы биздин үй бүлөдө биз айденекти мындай ооруйт деп эсептебейбиз да. Кайненем, кайнатам деле мындай ооруйт го дебейт да. Мындай кандай балдар ден соолугу чын балдар кандай болсо ошондой андан да артык жакшы көрүшөт. Ошон үчүн мен да кайненеме, кайнатама, жолдошума, өзүмдүн ата-энеме, бир туугандарым баардыгына рахматымды айткым келет. Неге мага мындай, неге именно менин кызым ушинтип ооруп калган деп эле ошондой өзүмдүн күнөөлүү сөздөрдү элем да. Анан наразы боло берет элем, дайыма наразы боло берет элем. Азыр андай нерсе жок, анткени баардыгын Аллахка тапшырдым дедим, Аллахка тапшырып, азыр кадимкидей көзүң ачылат экен да. Анткени стрессовый состояние деген адамды ушунчалык көзүн да жаап коет экен да. Жашоо деген ушунчалык мындай кызыксыз болуп кетет экен да. Неге мен деле ушундай түйшүк бар, неге менин кызым ооруйт, анан бир нерсени көрсөң дагы баардык нерсени жактырбайсың, ал жакпайт, бул жакпайт, аба жакпайт, жамгыр жакпайт, чыгса баары жакпай берет да. Азыр болсо жамгыр жааса дагы, күн ысык тийсе дагы баардыгы жагып калды да. Анткени мен түшүндүм, жашоодо Аллах Таала берген ар бир мүмкүнчүлүктү туура пайдаланыш керек экенибизди, жөн эле мындай нерсени Аллах Таала жөн эле бербестигин, муну дагы мен балким бир нерсени түшүнбөй аткан чыгарбыз. Ошол себептен берген да Алла Таала ушул бала аркылуу балким өзүнө жакындаткысы келген, ушул бала аркылуу көп нерсени бизге айткысы келген да. Анан биз ошол нерсени түшүнбөйт экенбиз да. Аны түшүнбөстөн эле наразы боло берет экенбиз. Бирок Аллах Таала баардык нерсени ушул жакшылыкка берет экен. Мен азыр кандай жаман эмес, мындай кээде оор ситуация болуп калса дагы ошону да жакшылыкка деп билип калдым да. Бул да болсо жакшылыкка. Жолдошумдун да жакшы сөзү бар, мисалы үйдөн да бир нерсени төгүп алсаң, же бир некени чачып алсаң, бар экен да ошон үчүн чачылып атат да, болгон үчүн чачылды да, болгон үчүн төгүлдү да депчи. Чындыгында болгон нерсе ошондой да. Мен да жолдошума тамашалап, мисалы кээде машинасы бузулуп калат, машина бузулуп калды деп калса, машина бар үчүн бузулуп калды да, болбосо эмне бузулмак эле деп калабыз. Ошол сыяктуу эгер бар нерсенин баардыгы жакшы экен да. Анан врачтын дагы бир жакшы сөзүн айтты мага. Дүйнө кез деди да. Дүйнө кез, шифаны издеп дүйнө кез деди. Эгер менден шифа таппасаң деди, дүйнө кез деди да. Бирок сөзсүз шифа бар, дүйнө кез деп ушинткен да. Анан көп ата-энелер мени токтотуп коет да, леченияны токтотуп коет да. Ошол туура эмес. Мен ата-энелерге кайрылып айткым келет. Балдарыңыздарды эч качан лечениядан калтырбаңыздар. Алар мейли жашы өсүп кеткен болсо дагы, кээ бирде мисалы 3 жашка чейин эле дарыласа жакшы болот, 7 жашка чейин эле дарыласа жакшы болот, андан кийин жакшы болбойт деп айтып коюшат да врачтар. Ал нерсеге ишенбеңиздер. Эң негизги нерсе бул сиздердин жүрөгүңүздөрдөгү эң чоң ишенич да. Эгер сиздер ишенип балам жакшы болот десеңиздер, сөзсүз түрдө жакшы болот. Бул деген
Бул эненин эмеси энергиясы да өтө чоң энергия болот экен да биздечи эне менен баланын ортосундагы. Мен кызым уктаган учурда дагы колумду оң колумду коюп кадимкидей мындай өзүмө элестетем да бир колума ушундай чоң нур чыгып жана прям кинолордо болот го сен колуңан энергия чыгып ушундай сыяктуу элестетип бир колуман ушундай чоң нур прям жаап аткандай элестетип кызымдын эме үстүнө коюп айтам да кызым уктаган учурда кызым сен чындыгында сен ооруган жоксуң, эчтекең оорубайт, сен буттарың басат, сен колдоруң иштейт, сен баардык жериң жакшы депчи, сен эч мындай ооруганыңа сен күнөөлүү эмессиң депчи, сен оорубайсың деп айтам да. Сен ооруган жоксуң, сен ден соолугуң таптаза деп айтам да. Ушул нерсе дагы өтө чоң жардам берет экен. Анткени ошол менин баламдын ден соолугу жакшы деген нерсени айткан сайын ошо аура ошол келет экен дагы, и балага да ошол нерсе айланат экен да. Сөзсүз түрдө жылыш болот. Анан көп ата энелерде жылыш жок деп айтат. Кайсыл жерге барбайын, лечение албайын, жылыш жок дейт да. Ошол ата энелер эң биринчи өзүңүздөр менен иштешиңиздер. Результат болуш үчүн, жылыш болуш үчүн эң биринчи өзүңүздөр менен иштешиңиздер. Бала эмес, биринчи өзүңүздөр менен иштешип, андан кийин леченияны баштасаңыздар, сөзсүз результат болот. Мен өзгөчө балдардын ата энесин өтө жакшы түшүнөм. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, сенин жолдошуң колдойт экен, кайын журтуң колдойт экен, бир туугандарың бар экен колдой турган, а менде болсо жолдошум колдобойт, кайын журтум колдобойт дегендер бар да. Мисалы ата энелер, кээ бирөө жалгыз бой энелер бар, өзгөчө балдар менен кыйналып жүргөн. Чындыгында андай ата энелерди мен өтө жакшы түшүнөм. Эгерде сиздер ушундай жагдайдан чыга албай жаткан болсоңуздар, анткени учурда биз мындай нерселерден чыгыш үчүн, мисалы стрессовый состояниядан чыгыш үчүн сөзсүз түрдө психологдун жардамы керек болот да. Адамга адам керек да, анткени ошо сөз менен жан дүйнөнү тазалап, биз ошол состояниядан чыгышыбыз керек балдардын жакшы результат алышы үчүн да. Менин багыма ошондой күчтүү врачтар менен, психологдор менен иштешке мүмкүнчүлүк болуп, ушул нерседен чыга алдым да. Айрым ата энелер, эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болбой, психологко кайрыла албай аткан болсоңуздар, мен сиздерге жардам берем, сөзсүз түрдө мага кайрылсаңыздар болот. Анткени Бишкекте психологдорго кайрылып, алардан консультация алыш үчүн 12 000 сом, 15 000 сом дейт да. Мен өзүм кайрылганымда ошондой деп айтышты. Ал акчаны берип коюп, дальше стресске кирип кетчү дейсиң да, ошол акчаны ойлопчу. Анткени ар бир эле ата энеде мисалы ошо анчалык акча мүмкүнчүлүк боло бербейт. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болбосо, сөзсүз түрдө мен жардамдашканга аракет кылам сиздерге. Айнур эжеке, сизге чынында таазим кылам, бар болуңуз. Сизде жүрөгү таза назик айымдар. Бул дүйнөнүн негизи. Корбоңуздай болуп, айденек айыгып кетсин биздин периште кызыбыз. Жаныңызда жүгүрүп жүрсүн. Ошо бар болуңуз, келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат силерге дагы, силердин жааматыңарга бардыгына чоң рахмат. Жакшы маек болду деген ойдомун. Анткени өзгөчө балдардын ата энелерине айтылган ар бир нерсе биз үчүн майдай да. Анткени табылгыс нерсе. Мен да убагында бул нерселерди өтө таба алган эмесмин. Мага да айткан киши болгон эмес. Ушул акыбалдан кандай чыгыш керектигин жолун көрсөткөн адамдар болгон эмес да. Анан бул нерсе дагы сөзсүз түрдө ошо өзгөчө балдардын ата энесине кичине болсо дагы пайдасы тиет деген ойдомун. Андан тышкары бул өзгөчө балдарды биз деген дарылатууда, массажга алып барууда, ЛФКга алып барабызбы, дефектолог алып барабызбы, логопедке, күчтүү врачтарга биз болгон жерди кыдырып койгонбуз го ужечи. Алып бара берип, бул жакшы, бул болбойт депчи. Анан эгерде сиздер балдарыңыздарды лечение кылдырам десеңиздер, бул нерсе өтө чоң мааниге ээ болот да. Кайсыл жерге алып барыш керек, кайсыл жакта жакшы лечение кылат деген нерселерди дагы сөзсүз түрдө мен өзүмдүн баракчамдан кенен айтып берем. Ал боюнча дагы эгер жардам керек болсо мага кайрылыңыздар. Сөзсүз түрдө. Урматтуу көрөрман, сиздер дагы биздин сулуу периште кызыбызга Айденекке дуа кылып коюңуздар. Жүгүрүп, апасынын жанында, корбусунда ойноп, күлүп жүрүп калсын. Сиздер менен болгон мен Канымжан Кантемир кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө аман туруңуздар.